Урматтуу кыргызстандыктар, мен турган жер бул Бишкек шаарындагы Бишкек Арена деген муз аянты. Мына өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Азыр социалдык тармакта кыргызстандык спортсмендер Парижде тамак ичип отурат деген бир жалган видео тарап жатат. Ал видео эч кандай Парижде тартылган эмес. Мына биз турган муз аянтында ушундай комната бар. Бул жерде ушул жылы Азия чемпионаты өткөн. Биздин спортсмендер дал ушул жерде күрөшкөндөн кийин тамак ичишип эс алып отурушкан. Бул жерде баардыгы ушундай комната, башка спортсмендерге дагы дал ушундай эле жайлар берилген. Андыктан социалдык тармактагы тараган видеонун жалган экендигин мен билдирип кетмекчимин. Андан сырткары дагы белгилей кетчү нерсе, мына Олимпиада деп жалпы элибиз ынтымакта, биримдикте, бирдемде, бир мекендеп, абдан мындай духтар ойгонуп, биздин спортсмендер дагы тарыхта болбогондо ири жеңишке жетип, мына рекордду жаңыртып жатышат медаль боюнчачы. Ушундай мезгилде бир болор болбогон, болгондо дагы жалган бир маалыматтар менен элибиздин маанайын бузган, бул абдан кечирилгис нерсе. Керек болсо ошол жалган бир видеолорду таратып, маанайды бузган адамдарга тийиштүү чаралар дагы көрүлүшү керек. Себеби биз анын баарын байкап турабыз. Мисалы үчүн Үзүр Жусупбековдун интервьюсунда такыр бурмалап, жалган маалыматтарды таратып, керек болсо мага айылдан бери чалышып, ушу тамагын карап койсоңор болмок экен дегендей бир сөздөрдү айткандар болуп атат. Мына президентибиз бүгүн эле интервьюсун берди. Бардык спортсмендин Кыргызстанда дагы, Парижде дагы бардык маселеси, муктаждыктары чечилген. Ал жерде Кыргызстандын менмен деген азаматтары дагы жүрөт. Алардын эч кимисин ачык калтырбайт. Андыктан урматтуу кыргызстандыктар, бардыгыбыз биримдикте маанайыбызды көтөрүп, дал ушундай бир чагымчыл, провокациялык маалыматтарга алдырбастан биздин алдыда чыга турган спортсмендерге ийгилик каалап туралык.